Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан тартып 6-чы ирет өз алдынча өлкө болуп Олимп оюндарына катышты. 6 спорттун түрүнөн 19 спортчу ийгиликтен үмүт кылып Бразилияга аттанган эле. Албетте спортчулардын ийгилигинен бир саамга кубанган учурлар болду. Бирок бушайман болуп ич ачышкан учурлар көбүрөөк. Иззат бул медалды утканда терибизге батпай кубанып, спортчуну ар бир жаранын көкөлөтө мактап жатышты. Бирок медалдын маңдайга жазылбаганы аз күндөн кийин белгилүү болду. В Ташкенте, столице Узбекистана, ну и видим как... Негизи бир медаль көп нерсени жууп кетмек. Балким жалпы элдин көз карашын, жалпы элдин пикирин ошол бир медаль менен эле ийгиликтүү деп койсок болмок да. Себеп дегенде бир медаль көп нерсени чечет. Мисалы, Тажикстанда азыр 6 медаль болду. Тажикстандын эли сүйүнүп атат азыр. Ошол сыяктуу эле болмок. Мисалы, Косовонун 6 медаль бар, сүйүнүп атышат алар. Анткени бардык команданын эмгегин бир медаль менен актап кетишти. Вот ошол нерсе болуп атат да. А биздики медаль салып калдык, жыйынтык ошол да. Калган спортчулардын ичинен балбандарга жана дзюдочуларга тоодо ишеним артылган. Тажрыйба жана күчкө бай спортчулар байге алышат деген ишеним чоң болчу. Бирок алар да байгеге бир кадам жетпей токтошту. Балбандар Арсен Эрелиев менен Айсулуу Тыныбекова, дзюдочу Юрий Краковецкий кыргыз спортчуларынын ичинен эң жакшы көрсөтүшкө ээ болушту. Айрыкча Айсулуунун чебердиги көпчүлүктүн жүрөгүн жылыта алды. Техникалык жактан жакшы күрөшкөн балбаңыздарга керек. Мунун көп эле күрөштөрүн карасаңыздар, ушул эркин күрөштө бул өзү бутка кирүү деп коет. Өйдөдөн ылдый, ушул аякты көздөй кирген ыкмалары Айсулуудуку жакшы. Айсулуудун ушу 4 жылдык аралыгында абдан чоң өсүшкө ээ болду. Айсулуу азыр жаңы гана 23 жашка келди. Бул мындайча айтканда жаш курак десек болот балбаңыздар үчүн. Ал эми буга чейин көп эл аралык турнирлерди, Азиянын чемпионаттарын багындырып келди. Бул оюндардын эсте калганы кыздар арасында Жаңыл Окееванын оор атлетикадан Олимпиадага катышканы болду. Кыргызстан үчүн бул жаңы тарых. Олимп оюндарына жалпысынан 206 мамлекеттен 11 миңден ашык спортчу катышып, спорттун 28 түрүнөн медалдар ойнотулду. Жыйынтыгында 86 мамлекеттин спортчулары медаль тагынып, көч башында 121 байге менен АКШнын спортчулары турат. Экинчиде Улуу Британия 67 байге менен. Казакстан жана Өзбекстан үчүн Олимпиада ийгиликтүү болду. Өзбекстан 13 медаль утуу менен 21-орунду ээлесе, казак спортчулары 17 медаль утуп, өлкөсүнүн 22-катарга койду. Гүлжан Турдубаева жана Дилабу Бакир уулу, ЛТР, Бишкек.